Менин атым Жылдыз, кесибим врач, реаниматолог. Мен негизи көп эле сетте иштедим, баарында иштедим окшойт. Аягында бул Кытай медицинасы менен ушуну менен мен бүттү, ушуну менен калдым деп ойлоп жүргөм. 7 жыл иштеп, ушу мени бир кыжалат кылгандай. Аягына чейин чыгып, бир көз ачыра турган результат керек эле да магачы. Анан ошондой мен гепатит Б, сахарный диабет, анан гемодиализден результат ала албай койгом да. Анан Мернехелске чакырганда мен ошондон результат алышым керек болду. Анан бир эжекебиз өзүнүн баласы 84-жылкы экен, астит болуп эмеге кетип аткан. Уже астит деген цирроз да. Гепатит Б'дан мен таптакыр ошо кандан вирустун жоголгонун көргөн эмесмин да, такырчы. Канча технологияны колдондум мен, ошон үчүн $6000 аппарат да алганмын. Ошону жоготом депчи. Анан аны менен да жогото албай койгон, мен үмүтүмдү үзгөн болчумун. Анан ушуну ичип көрсүнчү дедим. Анан 25 күндөн кийин ал эже кайра лабораторуна берип, гепатит Б'нын баягы вирус вообще не обнаружено. Отрицательный менен мага жөнөттү да. Алла разы болсун деп. Мен өзүм шок болуп калдым да. Себеби деген Кыргызстан боюнча мен ошо гепатит менен да иштейм, 600 000 адам официально учетто турат. Анан кийин ушул гепатит менен иштегенде баягы цирроз менен $30,000, $35,000 турат экен, кескен элечи. Анан ага бир тууганы же энеси бир пересадкага жөнөшөт, эми укмуштай акчалар кетет. Анан ошондон кутула турган способ табылды. Болгону АИБнын баасы тиге салыштырганда мизер, бир тыйын менен салыштыргандай болуп калат. Ушунчалык сүйүндүм, мен өзүмө сүйүнгөн жокмун, ошолорго сүйүндүм, ыйлагым келди. Неужели жанагы адамдарга биз рекомендация берип, ошону операция деп канчалар эмеде кайыр сурап жүрүшөт. Жалдырап, ыйлап канча ошолор менен иштегенден кийин реанимацияда карап отуруп өлтүргөн баягы реанимациядан чыга албай, реабилитациясы жок, ошо Турцияга чейин барышып, улам ар кайсы клиникаларда жүрүп өлгөндөрдүн күбөсү болгом да, кошо ыйлап эле жүрчүм, мага ушундай баш оор болгонда кантип кутулат мындан депчи. Анан ошондон результат, анан азыр жана айтып кеткен ошо гепатиттин Б, анан Д, Е деген түрү да бар, ошондон результат алды дегенден кийин мен полностью ишенем. Мындан сырткары бир случайды айтып берейин. Кытай медицинасы менен иштеп жүргөн кезде бир 92-деги апанын бутун кесебиз, жана тромб неме паховый вены ошондой болгондо, анан ошондо бутун кесип, андан сурабай туруп кесип салышыптыр да. Кесип салганда 3-4 айдын ичинде ошондой мучение ана умерла. Мен ошондо жээнимдин кайненеси болчу, чоң кайненеси болчу. Жээнимди аябай тилдеп урушканмын. Жок дегенде бир ооз айтып койбойт белең, ошону натокиназа деген бар, ушуну менен эле эритмейт биз деп аябай урушкандан кийин ал кийин дагы ошо 2 жылдан кийин кайра больницага жатып калса, дагы бир апанын бутун кескен атыштыр, ошондой диагноз мененчи. Анан ал мага срочно 82-де 3 ай эле болуп калды. Мага чалды, сиз айтпадыңыз беле бир дары бар деп айткансыз деген. Мен ал кезде башка дарыны айткам. Мен сразу ошо Мернехелстикин айттым, срочно алып ушуну иче салсын деп. Анан бутун кескен аткан апанын эртеси анализин карап, врачтар шок болуп калыштыр. Эмне болуп, жакшы болуп кеттиңиз, состояние сразу моментально улучшилось депчи. Бутун кеспей калды, представляете? Бутун кеспей калды. Анан мен врач катарында таптакыр үмүт үзгөн оорулардан результат алышым керек да, ушундай капризный народбуз биз дагы врачтар. Чуч айланай. Туура айтып атам. Анан кийин нарындан бир таанышымдын эмеси, күйөө баласы рак болуп 4-стадияда, рак эмекен, прямой кишке, именно жана чоңго кете турган жерде чоң опухоль пайда болуптур. Вообще кишечник иштебей калган экен, чыгарып ташташат. Анан менде деле анда аларга эчтеке гарантия бергенге желание жок да, туурабы аларга гарантия берип бирдеме кылып, просто попробуйте дедим. Себеби деген суудай кетпейт экен, суу ичсе да кусат экен да. Анан ошону ичкенден кийин бир жума кыйналды, баягыдай эме кылып, бир жумадан кийин тамак иче баштады. Эмне ичти? АИБны эле алышкан, анан эмени самалды алышкан, кишечник да. Анан кийин 25 күндө полностью кишечник заработал. Полностью. Супер. Ушундай
таптакыр үмүтүн үзгөн, өлүш керек болгон, кесиш керек болгон случайларда да. Анан мен өзүмдүн жолдошум дагы немеси паркинсонизми бар экен. Ошону мен эме кылып биз АИБны алганча биз эме бар болчу. Хлорелла менен спирулин бар болчу, ошону бере берди. Анан жүрөгү постоянно эме кылып, нарушение мозгового кровообращения, мындай аябай сердечно-сосудистый полностью кеткен экен да. Анан кийин ошону бере берип, азыр жакшы, Кудайга шүгүр, паркинсонизмден бир аз калды. Азыр эми кайненемди дарылайлы деп атабыз. Кайненени негизи ушунчалык сүйүнүп жакшы көрүп атам, себеби ана согласилась лечиться АИБ менен.